Арбаңыздар, улуу элдин урпактары. Мен бүгүн сөз кылайын деген темабыз мамлекеттик тил жана мамлекеттүүлүк. Адам баласы бул жашоодо 3 түр курал тапты. Биринчиси жашоо куралы, экинчиси эмгек куралы, үчүнчүсү согуш куралы. Жашоо куралы жашоону тааныганга керек. Эмгек куралы жашоо жагдайын түзгөнгө, ыңгайын түзгөнгө керек. Ал эми согуш куралы адеп коопсуздук үчүн керек болуп, кийин адамга үстөмдүк тургузуу үчүн керек болуп калды. Мына ушул куралдардын ичинен эң маанилүүсү жана таасирдүүсү бул жашоо куралы. Ал эмне деген курал? Адам бул жашоодо эки дүйнөдө жашайт. Эки дүйнөнү тең кармап жашаган адам баалуу да, бактылуу да болот. Биринчи дүйнө бул адамдын ички дүйнөсү. Анын жан дүйнөсү, акыл, сезим дүйнөсү, ички туюму, ой санаасы. Экинчи дүйнө бул адамды курчап турган сырткы дүйнөсү. Эң ириде адам коому, үй бүлө, уруу, эл жана адамзат. Анан барып табият. Өсүмдүктөр, жаныбарлар дүйнөсү, жер, суу, тоо, таш жана бүтүндөй аалам. Мына ушул эки дүйнөгө көпүрө болуп, адамдын ички туюмун, ой сезимин сырткы дүйнөгө жеткизчү, байланыштырчу бул жашоо куралы. Албетте бул тил. Адамдын тили бул адамдын жашоо куралы. Ал эми элдин же улуттун тили бул ошол элдин турмуш тажрыйбасы, жашоо билими. Себеби ар бир сөз өзүнчө түшүнүк. Ар бир түшүнүк өзүнчө билим. А билим болсо жашоонун тажрыйбасы менен гана келет. Демек, ар бир элдин, ар бир улуттун тили аркылуу ошол элдин турмуш тажрыйбасын, жашоо билимин, деги эле дүйнө таанымын билсе болот. Эми кыргыз тили жөнүндө айталы. Мамлекеттик тил жана мамлекеттин байланышына токтололу. Мамлекет бул кайсы бир элдин жашоосунун азаттыгын, коопсуздугун жана көз карандысыздыгын камсыз кылган эбегейсиз зор күч. Биз бүгүн ушул зор күчтү туура нукта пайдаланып жатабызбы? Элдин мүдөө талабы, бакубат жашоосу, келечекке камкордугу жана башка улут үчүн, эл үчүн өтө маанилүү негиздер мамлекет тарабынан камкордукка алынып жатабы? Бул бүгүнкү кыргыздын эң чоң суроосу жана өтө кейиштүү маселеси. Кыргыз тилинин байлыгы анын сөзүнүн көптүгү менен чектелбейт. Тилдин байлыгы сөздүн салмагы менен, сөздүн күчү менен жана сөздүн көркөмү менен кошо ченелет. Кыргызда бир улуу сөз бар. Кам бийлигинен нарк күчтүү деген. Бүгүн кыргыздын мамлекетинин жүргүзгөн саясатында ушул улуу сөзгө орун жок. Тилекке каршы. Себеби кыргыздын дүйнө таанымында, жашоо адебинде элдик нарк ар дайым бийликтен жогору турган. Бийлик элге кызмат кылган, элдин кызыкчылыгын коргогон. Бүгүн болсо тескерисинче болуп калды. Элдин мээнети, элдин көз жашы, элдин убалы бийликтин жыргалчылыгы үчүн болуп калды. Анын бакубатчылыгы үчүн болуп калды. Ушундан улам биз нарк деген сөздүн маанисин түшүнбөй, жашоодогу ордун жоготтук.
Дагы bir сөз бар элибизде. Канча тил билсең, ошончо дил билесиң деген. Башка тилди билүүгө биз чек койбошубуз керек. Колдон келсе өздөштүрүш керек. Ошол чет тилдер сенин улутуңдан сырткары алкактагы адамзаттын жашоосун тааныганга керек. Алар менен алака түзүп, алар менен достукта, рашкерликте жашаганга негиз жана өбөлгө болуп берет. Бирок өзүңдүн тилиңди билбегениң, өзүңдүн дилиңди билбегениңде. Демек, өзөгүңдү, тамырыңды, табиятыңды тааныбагандык. Ким экениңди тааныбагандык да. А өзүңдү тааныбай туруп, элиңе, мамлекетиңе кандай кызмат өтөй аласың? Өзүңдүн наркыңды билбесең, улутуңдун баалуулугун тааныбасаң, мамлекет болуп жашагандын баасы эмнеге арзыйт? Мамлекеттик тил бул мамлекеттин жашоо куралы. Эгерде биз мамлекеттин жашоосун оңдойлу десек, элибиздин жашоосун оңдойбуз десек, анда эң обалу маселенин таалуусунан башташ керек. Ал биздин тилибиз. Себеби жашоону оңдош үчүн жашоо куралын күчтөш керек да. Тилден калган бала же адам кандай алсыз, кандай көз каранды болсо, улут дагы же мамлекет дагы өзүнүн тилинен калып, жашоо куралынан айрылса, эмне болот? Ушул суроону биздин элдин баасына арзыбаган, бирок элдин тагдырын чечкен төбөлдөргө расмий түрдө узатам. Бир айтканда түшүнбөй калчу эле, дагы айталайын. Тилден калган адам кандай алсыз жана кандай көз каранды болсо, улуттун же мамлекеттин тагдыры тилинен калса, жашоо куралынан айрылса, келечеги кандай болот? Ойлонгула төбөлдөр, ойлонгула. Дагы айтарым, дагы бир кыргыздын улуу сөзү бар. Кан бийлигине нарк күчтүү дегенди талдадык. Эми сөзүм кургак болбош үчүн мен бир мисалды келтирейин. Кыргыз эли элдин башына падыша болуп келген адамды кан деп атайт. Дүйнөдө 40ка жакын түрк тилдүү жана тектеш элдер бар. Ошолордун ичинен кыргыздар, Хакас, Алтай жана Тывалар падышасын кан дейт. Калган түрк тилдүү элдер хан дейт. Айырмасы бар. Ошол элдердин сөздүктөрүндө хан деген сөздүн этимологиясында маалымат жок десе. Кайдан келип чыкканы? Жөн эле котормо түшүндүрмөсү бар. Хан бул падыша болду. Ал эми биздин кыргыздардын, Алтай, Хакас, Тыва элдерин негизи бул тамырыбыз эле эмес, затыбыз бир элбиз. Атыбызды эле өзгөртүп койгон да. Мына ошо кыргыздардын ушу кан деген сөздүн этимологиясы кадимки денедеги кан деген сөздөн келип чыккан. Эмне үчүн кыргыздар падышасын кан деп атайт? Муну билген кыргыз аз. Өтө эле аз. Көбүбүз билбей калганбыз. Түшүндүрмөсү мындай. Кан, денедеги кан. Бүтүн денеге, бардык дене мүчөлөрүнө тегиз кызмат аткарат. Ал азык ташыйт. Дене азыктанбаса өлөт. Ошон үчүн кан денеге азык ташып, дененин жашоосун камсыз кылат. Кан үчүн бир дене мүчөсү жакын, бирөөсү алыс болуп койт. Ал баарына тегиз карайт. Тегиз кызмат кылат. Бир дене мүчөсүнө көбүрөөк азык ташып, бир дене мүчөсүнө азыраак
азық ташыбайды. Мүмкін емес. Мына ошондуктан кыргыздар ел башына келген адамды, падышаны, қан деп атағаны, ошол денеге қан қандай тегіс қызмат қылса, елдің башына келген қан ошондой адилет, қалыс қызмат қылсын дегені. Баса белгілеп кетчү. Қызмат қылсын, бийлесин емес, қызмат қылсын. Ошон үчүн элибизде ушундай сөз бар. Тура бийде тууган жок, ыймандуу бийде. Туугандуу бийде ыйман жок дейт. Тура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок дейт. Биз кыргыз тилибизде сүйлөйбүз, бирок сөзүбүздү түшүнбөй калганбыз. Биз кыргыз тилин окуп атабыз, бирок дилибизди окубай атабыз. Тааныбай атабыз, ким экенибизди тааныбай атабыз. Эгер сөзүбүздү таанысак, түшүнсөк, анда падышаларыбыз чыныгы кан болбойт беле. Чыныгы элге кызмат кылып, элдин биримдигин, элдин бекемдигин ойлобойт беле. Элибизди тентитпейт эле да. Аягында кайрыларым бир акылман айткан экен. Учурдагы жагдайың анча деле маанилүү эмес. Өттө маанилүү нерсе бул сенин бет алган багытың. Ушундан улам бүгүнкү кыргыздын акыбал жагдайын эске алып туруп, президентибиз башчылык кылып, чыныгы кандык милдетин аткарып, элибиздин жашоо куралын күчтөп туруп, тилибиз аркылуу өзөгүбүздү, табиятыбызды, тамырыбызды таанытып туруп, келечекке кызмат өтөсүн чын дилимден суранат элем. Эгер бул жаатта жардам же колдоо керек болсо, биз кызматташканга даярбыз.